Дүйнөлүк классикалык жазуучулардын бири саналган Джек Лондон саякат романдары, философиялык жана турмуштук тагдырды сүрөттөгөн чыгармалары менен дүйнөгө таанылган. Анын атактуу чыгармалары Ак Азуу, Мартин Иден, Деңиз карыясы, Темир така жана башкалар. Бүгүн сиздерге аталган жазуучунун Мартин Иден чыгармасы тууралуу окурмандын баянын сунуштайбыз. Салам, бүгүн биз кайрадан эле бир китептин баяны боюнча сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин китебибиз атактуу жазуучу Джек Лондондун Мартин Иден китеби. Башкы окуяда ал ошол деңиздерде кеме менен балык улоо менен алектенген. Мартин Идендин жашоосунун өзгөрүшү азыркы тил менен айтканда эң бай адамдын кызы Руфту сүйүп калуудан башталат. Ал Руфту сүйүп калгандан кийин ошондой бир маданиятка кирүү максатында ал китеп жазууга белсенет. Бирок эң кызыгы Мартин Иден китеп жазганды кое туруп, ал тамгаларды дагы билген эмес. Керек болсо ал китепти окуй алганды дагы билбей туруп китеп жазам деп чыгат. Аталган чыгармада кеме оңдоп түзөтүү менен алек болгон жумушчу класстагы Мартин аттуу жигиттин турмуштагы идеалдар үчүн күрөшүүсү сүрөттөлөт. Сабатсыз, бирок акылдуу жана эмгекчил жигит бай үй бүлөдөн чыккан Руф аттуу кыз менен таанышып, ага ашык болуп калат. Сыпайы, тартиптүү коомдо өскөн кызга жетүү үчүн тең туштарынан тартып жашоосуна чейин өзгөртүүгө бел байлайт. Кээде ал бул жолдон кайтсамбы деп дагы ойлонгон учурлары көп болот. Мартин Идендин жупуну жашоосу аябай кызыктуу жана адамга күлкүлүү. Маселен, анын бир гана велосипеди жана бир гана костюму болгон. Ал костюмду дагы ошол Руфтардын үйүнө кийип баруу үчүн атайын сатып алган болот. Эгерде Мартин Идендин акчасы түгөнүп, такыр тамак аш жегенге эч нерсеси калбай калганда эле ошол костюмун ижарага коет дагы, кийин кайра эптеп акча тапканда костюмун алып кийип Руфка жөнөйт эле. Руфтун ата-энеси Руфту өзү менен бедели бирдей болгон башка бай үй бүлөгө турмушка берүүнү чечишет. Ал эми Мартин Иденди бул окуя аябай кыжырдатат. Ал Руфтун үй бүлөсүнө келип алып, мен буюрса сөзсүз түрдө бай болом, ушундай кыйын болом деп айтпаса дагы, ошону сырткы көрүнүшүнөн билдирүү максатында өзүнүн мыктылыгын көрсөтөйүн деп үй бүлөсү менен маданияттуу адам катары сүйлөшүп отурууга аракет кылат. Бирок анын олдоксон кыймылдары ал жерде отурган бир туугандарын, Руфтун ата-энесин аябай кыжырдантат. Чыгарманын аягында сүйүү жана идеалдарга суктануунун аркасында Мартин Иден акча, аброй таап, коомдо өз ордун табат. Бирок ал баарына жеткен соң мурдагы турмушун сагынат. Жогорку коомдогу адамдардын эки жүздүүлүгү, оомолугу аны кыжырдантат. Сүйүү да мурдагыдай жүрөгүнө жылуулук бербейт. Ошол учурда ал үчүн жашоо маанисин жоготот. Мартин Иден акыры өз өмүрүнө кол салат. Ал өжөр болгондуктан эмне кылсам дагы ушул нерсеге жетем деп беттегенимди бербеген адам болгон. Ошону менен Мартин Иден күнүгө олтуруп алып баары чыгармаларды жаза берген. Өзүнүн чыгармалары үчүн 5 центтен, 10 центтен айтор бара жогору калем акы ала баштаган. Ошол себептен Мартин Идендин чыгармалары ушунчалык дүркүрөп, Мартин Идендин бедели жогорулай берет. Бирок бедели канчалык жогорулаган менен Мартин Иден өзүнөн бир бактылуулук, тынчтык таппай коет. Ошол адамдардан келген ыраазычылык каттарды окуп отурса, сырттан жуунуп бир аял кирип келет. Аны караса, ал Руф болгон болот. Руф болсо келип, сен мени мен сага турмушка чыгам, сен мени алууга даярсыңбы деп аябай өксүбүйлөйт. Мартин Иден ал учурда аны кегерлүү карап күлөт дагы. Сен мурда кайда элең? Мен ушундай жупуну малымда, менин колумда эч нерсем жок малымда, бир костюм жана бир велосипедим гана бар малда сен кайда элең? Эгер сен мени чын сүйгөн болсоң, ошол убакта турмушка чыкмаксың. Азыр сен мен эмес, менин беделими сүйүп атасың дейт. Бул китептен ала турган адамдык сапаттар аябай жогору. Маселен, Мартин Идендин өжөрлүгү, көктүгү, ар нерсеге сабырдуулук менен карагандыгы. Эң башкысы, бул жашоодо эмнени максат кылсаң, ошону көздөй талыкпай чуркоону Мартин Иден бизге кеңеш берет. Мартин Иден өзүнүн көксөгөнүн акыры жетти жана жеткен учурда дагы ал мачырланып, кыйынсып кетпеди. Аталган чыгарма жазуучунун өз өмүрүн баяндайт. Чыгарманын көтөргөн маселеси коомдогу теңсиздик, сүйүү жана көңүл калуу, атак жана жалгыздык, идеализм менен чындыктын кагылышы тууралуу көйгөйлөрдү сүрөттөйт.